Assalamu алейкум угарма. Сиз Жүрөктөрдүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда ыйманды бекемдеген, жүрөккө тынчтык берген бул китеп Аллахты эстөөгө жана туура жолго чакырат. Кулак салып, сооп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Биз бүгүн экинчи сүрө Бакара сүрөсүнүн кыргызча маанисин угабыз. Бакара сүрөсү Мединада түшкөн, 286 аяттан турат. Бакара кыргызча уй деген мааниде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Куранда кээ бир сүрөлөр ушул сыяктуу тамгалар менен башталат. Бул тамгалардын мааниси жалгыз Аллахка гана маанилүү. Аллах гана билет. Бул китепте эч күмөн жок. Ал такыба кишилер үчүн туура жол. Мунун мааниси Аллах Таала тарабынан гана келгендигинде. Алар кайыпка ишенишет, намазды толук аткарышат жана биз ырыскы кылып берген нерселерден кайыр садака кылышат. Дагы алар: "О Мухаммад, сага түшүрүлгөнгө, Куран, Сүннөткө жана сенден мурда түшүрүлгөн нерселерге, Тоорат, Инжил, Забур китептерине да ыйман келтиришет жана акыретке анык ишенишет. Ошол адамдар гана Роббиси тарабынан келген туура жол үстүндө жана ошол гана жеңишке жетүүчүлөр. Чынында сен капырларды тозоктон коркутсаң деле, коркутпасаң деле айырмасы жок, ыйман келтиришпейт. Аллах алардын жүрөктөрүнө жана кулактарына мөөр басып коюп, көздөрүнө парда тосуп койгон жана акыретте алар үчүн чоң азап бар. Адамдардан кээ бирөөлөрү Аллахка жана акырет күнүнө ишендик дешет, бирок ишенишкен ыймандуу эмес. Аллахты жана момундарды алдамакчы болушат, бирок өздөрүн гана алдап жаткандарын сезишпейт. Жүрөктөрүндө оору бар. Аллах ооруларын дагы көбөйттү жана жалган сүйлөгөндөрү себептүү алар үчүн жан ооруткан азап бар. Эгер аларга жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айтылуучу болсо, биз көңүл бургула. Алар анык бузукулар, бирок өздөрү муну сезишпейт. Дагы аларга адамдар, сахабалар ыйман келтиргендей ыйман келтиргиле деп айтылса, ушул акылсыздар сыяктуу ыйман келтиребизби дешет. Көңүл бургула. Өздөрү анык акмак, бирок муну билишпейт. Ыймандуу кишилерге жолукканда биз ыйман келтирдик дешет. Ал эми өздөрүнүн шайтандары чоңдору менен жалгыз калышса, биз силер мененбиз, биз аларды шылдың кылуудабыз дешет. Аллах өздөрүн шерменде кылат жана баштары айланганча капырлыкта жүрүүлөрүн узартат. Алар туура жолдун ордуна адашууну сатып алгандар. Бул соодалары пайда бербеди жана туура жолго түшүүчү болушпады. Алардын мисалы бирөөдөн от сурап жаккан кишилер сыяктуу. От эми гана тегерегин жылытып баштады эле, Аллах капыстан нурун кетирип, аларды караңгылыктарда көрбөй турган абалда калтырды. Дагы алардын мисалы дүлөй, дудук жана сокур сыяктуу. Демек, адашууларынан эч кайтышпайт. Же болбосо караңгы, күркүрөктүү, чагылгандуу асмандан нөшөрлөгөн жамгырда калган кишилерге окшойт. Чагылган чартылаганда өлүмдөн коркуп, манжаларын кулактарына тыгып алышат. Аллах капырларды ороп алуучу. Чагылган көздөрүн сокур кыла жаздайт. Жарык тийген сайын бир аз жүрүп алышат. Караңгы болгондо токтоп калышат. Караңгы болгондо токтоп калышат да, эгер Аллах кааласа кулактарын жана көздөрүн таптакыр жок кылып коймок. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. О адамдар, силерди жана силерден мурункуларды жараткан Роббиңерге ибадат кылгыла. Такыбалуу болсоңор ажеп эмес. Ал силерге жерди, асманды чатып жана асмандан суу түшүрүп, силерге ырыскы болсун үчүн аны менен көп мөмөлөрдү чыгарды. Эми билип туруп, Аллахка башка нерселерди теңдеш кылбагыла. Эгер силер пендебизге, Мухаммадка биз түшүргөн Курандан күмөндөр болсоңор, ошонун дал өзүндөй бир гана сүрө келтиргилечи. Дагы Аллахтан башка колдоочу күбөңөрдү да чакыргыла. Эгер чынчыл болсоңор. Эгер андай сүрө жарата албасаңар, эч качан жарата албайсыңар. Отуну адамдардан жана таштардан болгон капырлар үчүн даярдалган тозоктон корккула. Жүрөктөрү менен ишенип, дене мүчөлөрү менен жакшы амалдарды жасаган адамдарга астынан дарыялар аккан бейишти сүйүнчүлө. Алар ар качан бейиштен бир мөмө ооз тийүүчү болсо, биз мунун окшошун мурда жеген болчубуз дешет. Жана аларга көрүнүшү жана даамы бири-бирине окшош мөмөлөр берилет. Алар үчүн бейиште таза, пакиза жубайлар бар. Алар бейиште түбөлүк калышат. Куран угуп, жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн
Чоң рахмат. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.